Чубак философ эле. Чубак улуу мугалим эле. Жаштар аны угуп, ага ынанып, анын айтканын кылышат эле. Чубак лидер эле. Жаштар эле эмес, аксакалдарыбыз да, саясатчыларыбыз дагы чубак эмне дейт эле. Эмне деп айтат деп анын айткан сөздөрүн угушат эле. Чубак чоң реформатор эле. Дин башкармачылыгынын ишин заманбап кылып реформасын ошол баштап кетти эле. Чубак ислам динин Кыргызстанда эң кеңири таратып популярдуу кылган популяризатор эле. Анткени анын айтымында, анын сөздөрүндө ислам